Урматтуу агайлар, урматтуу бир туугандар, бу жерде жеңилер отурат, эжелер отурат, карындаштар отурат, инелер отурат, ак калпак кийүүчүлөр отурат. 7 апрель мына биздин элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн жөнөкөй эле күн эмес. Бул ошол алтын таңба менен жазылып, тарыхта калып, ошол 7 апрелде кылган биздин баатырлардын эрдиги тарыхта калат. Биз ошол 7 апрелде мына бу жерде турасыңар. Дээрлик көпчүлүгү ушул жерде чогулуп, эрте мененки саат 8ден баштап, жамгыр жааганына карабай, ошол убактагы бийликтин коркутканына карабай, келип, желекти бийик көтөрүп, үндү катуу чыгарып, лакылдатып, жүрөктү соктуруп, эркиндик үчүн үйлөнүп, бийликти кулатабыз деп чогуу болуп бердиңер. Мен буга жыл сайын ушул күнү келип Куран окутканда ыраазычылыгымды билдирем. Эгер элдин күчү болбосо, элдин деми болбосо, элдин колдоосу болбосо, ал күн кантип бүтөр экенин биз билбейбиз. Алды менен алдыкылары 25 жылга кесип отургузабыз. Алгандар ошо түрмөдө чыгышыңар деп мына бизди иш козгоп, билесиңер 7 апрель күнү эртең менен мен ошо Москвадан учуп келгенде, ушу 500ге жакын Сокулуктун, Акшумкардын жигиттери барып, тосуп алабыз дегенде карабай, машинеге салып келип, иш козгоп кеткен буга. Ошол саат 1ге чейин сурап берген. Ал күнү ок атылып, Борбордук аянтта кан төгүлдү. Бийлик качырып, кууп атканда, мен ачык айтып коеюн муну. Бу жерде отурасыздар. Сокулук келатат деп, Сокулуктун эли келатат деп, ошол аянтка чыккан биздин мекендештерибизге күч кубат берип, ошол жерде сынды. А болбосо бу жерден ушундай селдей агып эл барбаганда, тарых дагы, ошол күн дагы башкалыкка кетмек. Кийин кээ бир айтып атат, мен жалгыз кылганмын деп. Карандай калп. Эл кылды. Бизди колдогон. Бизге ишенген. Ошол биз оппозиция болуп башында турдук. Ошонун бири мен болдум. Мына элибиз колдоп, биздин багытты туура деп таап, эл колдогон үчүн биз жеңишке жеттик. Ал жеңиш элдин жеңиши болду. Эрдиктин жеңиши болду. Элибиздин жеңиши болду. Мына Сокулук районунда 11 азаматыбыз окко ушты. 9-10 убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп, мен ар бир үйгө кирди. Мына жерде бир туугандары, аталары, өмүрлүк жубайлары отурушат, балдары отурушат. Ар бир үйгө кирип, колунан келген жардамды берип, Куранын окутуп, жетишип калган оонунда барып, болбогонун көбүн алып барып десеңер, ата бейитке койдук биз. Анткени ата бейитте 37-жылкы репрессия болгон, күнөөсүз биздин эркиндик үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн, кыргыздын тили үчүн күрөшкөн, улут үчүн күрөшкөн, биздин ата бабаларыбыз ошол жерден атылып кеткен 37-38 жылдары. Ошол жерге кийин эстелик коюлуп, ошондой эле эрдик кылган деп апрель баатырларын алып барып ата бейитке койдук. Мына жыл сайын ошол жерге барып Куран окутабыз. Ал жерде улуу инсан Чыңгыз Айтматовдун дагы сөөгү коюлган. Мына ошондой ыйык жерден
орun aldı. 400'e yakın mekendeşlerimiz jarakat boldu. 400'e yakın. Көптөрү кийин ошол алган жаракаттан шейит кетишти, каза болушты. Биз ошол өтүп кеткен биздин баатырларыбызга, ак шуңкарчыларга терең көңүл айтып, арбактар ыраазы болсун деп, жаткан жери жайлуу болсун деп, ыймандары саламат болсун деп айтабыз. Эми экинчиси, бул күндү кээ бирөө өчүргөнгө аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, бул күн өчпөйт. Алтын тамга менен жазылган. Кээ бирөө азыр жазып атат. Ал күндө мас адамдар чыккан деп. Бул жерде отургандар мына баарыңар чыктыңар. Бирөө да мас болгон жок. Мүмкүн кандайдыр бир бүйүтмөн бирөө, жадайын провокатор болуп ичкендер болгондур. Бирок жалпы калың эл октон коркпой, жүрөгүн тосуп ошол жерге келип аягына чейин туруп берди. Анткени алдында ишенген адамдары, чоң үмүттөр бар болчу. Мен бир мисалды айтайын. Ер жигиттин аты чыкпайт. Эгер аты чыкса дагы даңкы чыкпайт дейт. Эгер артында турган сол эли болбосо. Мен дайыма сыймыктанып айтып келем. Мынакей, сол мен баштаган топ, сол ишенип, аягына чейин туруп, сол биздин атыбызды дагы, даңкыбызды дагы чыгарып, колдоп, сүрөп туруп бердиңер. Биз муну унута алабызбы? Жок, унута албайбыз биз бүгүн. Албетте, азыркы болуп аткан окуялар, мынау кечөөнкү болгон окуялар ар бирибиздин зээнибизди кеңейтип атат. Апрель революциясынын, апрель окуясынын ошол күнү койгон биз үмүттөрүбүздүн баары аткарылып бүтө элек. Биз ушу чоң жолдун башындабыз. Жана дарыядан аккан, тоодон аккан дарыядай болуп, буркан шалкан болуп биз агып келатабыз. Бирде айланып кетип, бирде ташы кулап, бирде барып суу бышып, тунуп, анан кийин жерге келип, баягы жерди сугарып, жер болсо элди сугарып тургандай болуп келатабыз. Биздин үмүтүбүз чоң. Кыйынчылыктар болот. Биз аларды басып өтүшүбүз керек. Биримдик менен, ынтымак менен, эмгек менен, акыйкаттык менен, тазалык менен. Мына мен 17-жылы келип ушул жерден, ушул күнү өкмөттөн кеткенден кийин айттым эле. Менин кылган ишим чындык, тазалык. Уятым Кудайдын астында дагы, элимдин астында дагы ачык деп. Мына бүгүн тарых тастыктап отурат. Мен бир гана нерсени айтып коеюн. Ошол убакта Сариевден коркуп, чочуп, бул чечкиндүү экен. Иштермен экен, ишти билет экен, тайманбайт экен, бет дегенин алат экен. Кийин ээ боло албай калабыз. Аныбыз жетпей калат, сөзүбүз тукпай кетет деп. Кайдагы бир жаман ушакты айтышып, парламент менен өкмөттү карама каршы коюп, мени кеткенге аргасыз кылды. Мен ошондо башымды өйдө көтөрүп туруп айттым. Мен өзүмдүн чындыгымды тактап беремин, тастыктап беремин деп. Мына бүгүн Кыргызстанда бир топ жолдор салынып атат. Мына бул Бишкек Карабалта жолу салынып атат 3 жылдан бери. 2,5 жыл болду башталганына. 1 километр жолу
$1,5 миллион. Мен кеткенден кейін башташты. Сариев баштаткан жол, балыкчы менен Корумду. 1 километр, ушундай эле 4 сааттуу жол. Ушунча 104 чейин көпүрө бар. Айылдар дарылап өтөт. 1 километр жолу $747 миң. 2 эсе арзан болуп атат. Түндүк түштүк жолун салып атат. 1 километр $3,5 миллион. Мынакей 5 эсе кымбат. Бүгүн мен турганда бүтүп ойлокмун ал жолду. Бүгүн барып көрсөңүздөр, эң сапаттуу, эң тез салынган ошол жол болуп отурат. Муну кийин Исаев убагында канат депутат болуп жүрөт, азыр билесиңер. Сүйлөп алып, былтыр мурдагы жылкы шайлоонун астында атайын мага келип видеодон сүйлөп берди. Ошол убакта Атамбаевдин куралы болуп, сөз бүткөндөн кийин чогуу барып, Асел кафесинде шейиттер, биздин баатырларга шейит кеткендерге Куран түшүрүп, Куран окуйду. Чогуу бололу, бир бололу, дагы бир жолу мен ыраазымын элиме. Колдоп, түртүп, сүрөп турганыңарга ыраазымын. Эң негизгиси, ишенип турганыңарга ыраазымын. Астыбызда дагы чоң күрөштөр бар. Мен ишенем, бир болобуз. Чогуу болобуз. Чоң үмүттөргө чогуу жетебиз. Рахмат.